Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыз тарбиялык саат. Темабыз тил улуттун жан дүйнөсү. Балдар, бүгүн кыргыз эли 23 сентябрь кыргыз тил майрамынын 31 жылдыгын белгилейт. Эне тил эл тарыхын баяндаган, тарыхы эне тилин аяндаган демекчи, бүгүнкү сабакта биз кыргыз тилинин тарыхы менен бирге анын улуулугун, соолугун даңктайбыз. Жыргагандын баары эле турмуш эмес. Жылт эткендин баары эле жылдыз эмес. Билебиз деп төштөрүн каккан менен, билбегендер өз тилин кыргыз эмес. Бүгүн 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын негизги калкынын, кыргыз улутунун тили. Эне тилди сүйүү ар бир атуулдун адамдык парсы, тагыраагы. Эне тил адамдын кан жаны менен кошуп өткөн, боор эти менен тең эч нерсе менен алмаштыргыс ыйык дөөлөтү, сыймыгы. Кыргыз тили түрк тилдеринин курамына, анын ичинде кыргыз-кыпчак тобуна кирет. Кыргыз Республикасынын түптүү калкынын Кытайдагы, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Каракалпакстан, Оганстан, Туркия, Орусияда жашап жаткан кыргыздардын эне тили. Болжолдуу эсеп менен дүйнө жүзү боюнча кыргыз тилинде 5 миллиондон ашык адам сүйлөйт. Тил улуттук руханий курал. Ал улуттун мүнөзүн, өз алдынчалыгын айкындайт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили кыргыз тили бардык мамлекеттик ишканаларда, бардык тармактарда колдонулат. Мамлекеттик тил бул мамлекеттик улуттардын ортосундагы байланыштын, пикир алышуунун куралы. Мыйзамга ылайык бардык кабыл алына турган иш-кагаздар мамлекеттик жана расмий тилде жарыяланат. Барыбыз билгендей, мамлекеттик тил бул кыргыз тили, ал эми расмий тил бул орус тили деп жарыяланган. Эрдин дили сатылса да, элдин тили сатылбайт. Демекчи, кыргыз тилинин бүгүнкү күнгө жетип келишине чоң себепкер болгон инсандар: Касымалы Тыныстанов, Ишеналы Арабаев, Сыдыков, Абдрахманов, Айдарбеков деген улуу инсандарыбыз себепкер болгон. Ал эми Касым Тыныстанов кыргыз тил грамматикасын негиздеген эң алгачкы адамдардын бири. Лексикалык кордо Кусен Карасаев жана Константин Кузьмич Юдахиндей зор эмгектенген адамдар табылбаса керек. Бул алптардын эмгегин бүгүнкү күндө дагы негиз кылып колдонуп келип жатабыз. Ал эми бүткүл дүйнөнү өз калеми менен багындырган улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов кылымдан кылым өтүп кыргыз эли жер үстүндө жашап турса, кыргыз тили да жашай берет деп абдан таамай туура айтып кеткен. Кыргыз тили Токтогул Сатылгановдун күйлөрүндө шурудай тизилип обонго келсе, жеңи жок, айтышарга теңи жок агабыздын чыгармачылыгында 7 кабат жер астын жарып чыгып, жамгырдай төгүлүп турган. Кыргыз тилинин улуулугун биз 500 миңден ашык ыр-саптарынан турган Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаев, Жусуп Мамайдын Манас эпосунда көрө алабыз. Манас эпосу кыргыз элинин көнүргүс булагы. Ал эми анын 7 осуяты биз үчүн алтын эреже. Улутчул дейт билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн, кыргыз деп келип дүйнөгө, кыргыз деп кетем дүйнөдөн.
Балдар, ушун менен биздин сабагыбыз аягына чыкты. Кыргыз тилин кадыр баркына жеткиле, кыргыз тилди сүйгүлө, кыргыз тилинде таза сүйлөгүлө.